болсын. Ардам ушул жеңиштин баардыгы. Жалал-Абадта жалпы республикалык тесттен алтын сертификат алган жана жогорку балга ээ болгон окуучуларды облус башчысы сыйлады. Иш-чарада бүтүрүүчүлөргө, мугалимдерге ыраазычылык каттар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жогорку бал алган окуучулар Абдывалиев Умар. Өзгөчө сыймыктанук менен белгилеп кетким келет. Жалал-Абад облусунун 4 бүтүрүүчүбүз жалпы республика тестилөөнүн жыйынтыгы менен алтын сертификатка ээ болушту. Бул сиздердин тынымсыз окууңуздардын, мугалимдердин берген билимин жана ата-энелердин колдоосунун натыйжасы десек болот. Мындан сырткары ушул жылдын апрель айында өткөн республикалык олимпиадада алдыңкы орундарды ээлеген 3 окуучу сыйланды. Алардын экөөсү Жалал-Абад шаарындагы Курманбек Баатыр атындагы лицейдин окуучулары болсо, бири Майли Суу шаарынын Юрий Гагарин атындагы мектептин бүтүрүүчүсү. Окуучулар арасында республика олимпиадада байгелик үчүн деген окуучулар Өмүрбеков Памир, Жалал-Абад шаарындагы Курманбек Баатыр атындагы Жалал лицейдин бүтүрүүчүсү 15 000 сом. Директор алып койсо 35 000 сом акча. Республикалык тесттен жана олимпиададан жакшы көрсөткүчкө жеткен окуучуларга облус башчысынын резервдик фондунан 400 000 сом бөлүнгөн. Анда окуучуларга 15 000 сомдон болсо, мугалимдерге 35 000ге чейин акчалай сыйлыктар берилди. Быйыл ошол жылдагыдай эле предметтик олимпиадада окуучуларыбыз бардыгы бүт предметтерден катышып, арасынан ошол Бишкекке жолдомо алып 4-чү тур боюнча анын жыйынтыгы менен 2 окуучубуз, бирөөсү физикадан, бирөөсү тарыхтан байгелүү 2-чи орунду алып кайтышты. Азыр алар өкөтөң 11-чи классты бүтүп, азыр чет элдик университеттерге тапшырып ошонун аракетинде. Андан сырткары быйыл дагы бир чоң сүйүнүүчүбүз болуп турат. Ошол 2 окуучубуз алтын сертификатка ээ болуп, Санжар менен Канымет окуучубуз экөөсү жогорку бал алып ушинтип кубанып отурабыз. Бул дагы биздин лицейге гана эмес, бул Жалал-Абад шаарына, Жалал-Абад областына, кыргыз элине эле, Кыргызстандын мыкты 50 окуучусу болуп атпайбы? Кыргыз элинин сыймыгы болуп калды. Биздин окуучубуз Абдывалиев Умар эң жогорку бал алып, 227 бал алып, алтын сертификатка 1 бал жетпей калды. Бирок ошого карабастан ошол өзүнүн аракетинде кылып, мына негизинен алганда биринчи ыраазычылык биз мектепти ушул окуучуну даярдаган мугалимдердин мээнети, мугалимдердин аракети, мугалимдердин мээнетин баарын баалап, азыр окуучуларыбыз да ушундай ийгиликтерге жетишип атат. Бул дагы биз үчүн сыймык, мамлекет үчүн дагы сыймык. Быйыл Жалал-Абад облусундагы жалпы 485 мектепти 10 000ден ашуун бүтүрүүчү аяктады. Алардын ичинен 6 000ден ашууну жалпы республикалык тесттирлөөгө катышып, 4266 окуучу босого балдан өттү. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.